Салам, каналыма кош келдиңиз. Мен Шергаз Таярбеков. Бүгүнкү түрк тили сабагыбызда келер жакты үйрөнөбүз. Даяр болсок, баштайлы. Түрк тилинде биз келер жакты келечек заман дейбиз. Негизи келер жак дегенибиз кыймыл аракеттердин али боло электигин, келечекте боло тургандыгын билдирет. Азыркы убакытта же болбосо өткөн чакта болгон эмес, тескерисинче келечекте боло турган кыймыл аракеттерибизди билдирет. Ошонун түркчөсү бизде келечек заман. Келечек заманда биз ажак, эжек деген мүчөлөрдү кошуп жасайбыз. Бул мүчөлөрдү биз этиштикке коебуз. Этиштиктен кийин кошобуз. Этиштик дегенибиз эмне? Бул кыймыл аракетти билдирген сөздөр. Эгерде этиштиктин акыркы тамгасы үндү а, ы, о, у деген жоон үндүүлөр менен бүтө турган болсо, ажак деген мүчөнү, ал эми и, ö, ү деген ничке үндүүлөр менен бүтө турган болсо, этиштиктерибиз эжек деген мүчөнү кошобуз. Мисалы, алмак, алуу, алажам, алажаксың, алажаклар. Gelmek, келүү, келечек, кележейим, кележексиң, ушундай. Урматтуу үйрөнүүчүлөр, ошондой эле билип алышыбыз керек болгон нерсе бул келер жакта биз эгерде этиштиктин акыркы тамгасы үндүү тамга менен бүтө турган болсо, мисалы, окумак, оку дегенде акыркы у үндүү тамга менен бүттү. Ошондуктан биз ажакты кошконубузда оку ажак дебейбиз. Ошондуктан биз үндүү тамгалар менен бүткөн этиштиктердин алдына биз й дегенди кошобуз. Башкача айтканда этиштиктен кийин е, ошондон кийин ажак же болбосо эжек. Мисалы, окуяжак, жүрүежек. Окуяжак окуйт, жүрүежек басат. Жүрүмек дегенибиз бул басуу, жөө басуу деген маанини түшүндүрөт. Жүрү дегенибиз үй тамгасын ички үндү болду. Ошондуктан биз эжек дегенди кошобуз. Бирок жүрү эжек дебестен жүрү эжек, е тамгасын экөөнүн ортосуна кошобуз. Ошондой эле кийинки билип алышыбыз керек болгон нерсе бул келер жакта эжек, ажак дегендерибиз мен, биз дегендерге, мисалы, кележек дегенибизди кележейим деп к деген тамгабыз жумшак г тамгасын өтөт. Башкача айтканда кележеким эмес, кележейим, чалышажакыз эмес, чалышажагыз. К тамгасы жумшак г тамгасына өзгөрөт. Анда эмесе келер жакта бышыктайлы. Бул жерде эки этиштик сөз берилген. Алар язмак, жазуу, келмек, келүү. Ушул эки сөздөр, эки этиштикти бен, сен, о, биз, сиз, онлар. Ушуларда кантип өзгөрөт, ошону үйрөнөлү. Бен язажагым, бен кележейим. Сен язажаксың, сен кележексиң. О язажак, о кележек. Биз язажагыз, биз кележейиз. Siz yazacaksınız, siz geleceksiniz. Onlar yazacaklar, onlar gelecekler. Жогоруда айтып кеткенимдей, мына бен ошондой эле биз дегенде жумшак гге алмашты, кебиз. К тамгасы гге алмашты. Yazacakım эмес, yazacağım, gelecekим эмес, geleceğim. Biz yazacağız, biz geleceğiz деп. Урматтуу үйрөнүүчүлөр, негизи бул түрк тили негизи бизге жакын тил болгон үчүн мына мисалы келер жакта дагы негизи биздикине окшош эле. Мисалы, мен келемин дегенде эле түркчөдөгү бен кележейим дедик. Сен келесиң, сен кележексиң. Ал келет, о gelecek. Biz gelebиз, biz geleceğiz. Siz geleceksiniz, siz gelesiz. Onlar gelecekler, алар келишет. Ушундай эле окшош. Келер жака мисалдарды окуйлам да.
Yarın akşam parka gideceğim. Erteň kechqurun parkka baramın. Çocuklar eve gidecekler. Baldar uyga ketişet. Babam gazete okuyacak. Atam gazete okuydu. Al endi keler çakta negatif formasyny kантип жасайбыз? Türk tilinde negatif formasында keler çakta ma me деген кошумча мүнчөлөрдү улайбыз. Бул кошумча мүнчөлөр этичтиктен кийин келет. Мисалы, эгерде жогоруда айтып кеткенибиздей эле акыркы тамгалар этичтиктин жоон үндүүлөр менен турган болсо ажак, инчке үндүүлөр менен турган болсо эжек. Мисалы yazmak, yazmayacağım, gelmek болгон үчүн gelmeyeceğim. Ушундай болот. Ал эми келер жактын суроолуу сүйлөмдөрүндө биз этичтен кийин ажак же болбосо эжек ошондой эле суроолуу сүйлөмдүн мүнчөлөрүн кошобуз. Мисалы, ben yazacak mıyım? Sen yazacak mısın? O yazacak mı? Biz yazacak mıyız? Siz yazacak mısınız? Onlar yazacaklar mı? Ben yazacak mıyım? Ben yazamınbı? Sen yazacak mısın? Sen yazasınbı? O yazacak mı? Al yazabı? Biz yazacak mıyız? Biz yazabızbı? Siz yazacak mısınız? Siz yazasızbı? Onlar yazacaklar mı? Алар жазышабы. Мисал сүйлөм окуй турган болсок, öğrenciler akşam voleybol oynayacaklar mı? Окуучулар кечкисин voleybol oynашобу? Onlar kitap okuyacaklar mı? Алар kitap окушабы. Sen ders çalışacak mısın? Sen sabak okuysunбу? Эгерде тема түшүнүктүү болгон болсо, ушул тапшырманы жасайлы. Бул жерде бош орнуктарды сүйлөмдүн маанисине карап, келер жакта жазабыз. Мисалы, биринчи сүйлөмдө seni durakta bekle. Кышанын ичинде ben болгон үчүн мен өзүбүз тууралуу айтабыз. Seni durakta bekleyeceğim. Seni durakta bekleyeceğim. Seni аялдамада күтөмүн. Жообун комментарийге жазып кетиңиz. Достор, ушуну менен бүгүнкү сабак аяктады. Бүгүнкү сабакта түркчөдөгү келер жакты үйрөндүк. Эгерде сабагым жаккан болсо, пайдалуу болгон болсо, сабагыма лайк басышты. Ошондой эле каналыма жазыла элек болсоңуз катталууну, ошондой эле өз ой пикириңизди жазып калтырууну унутпаңыз. Кийинки сабактарда жолугушканга чейин жакшы жүрүңүз. Сонураки дерслерде көрүшмөк üzere, hoşça kalın. Bay bay.